Бүгүнкү каарманыбыз Кыргыздын чыгаан акыны, драматург, котормочу Жоомарт Бөкөнбаев. Мен ырдабайм кызыл алтын зер үчүн, мен ырдабайм напси бузуп мал үчүн. Мен ырдабайм кайрат болуп эмгекке, таза жүрөк, жанган жалын ал үчүн. Бул саптар Жоомарт Бөкөнбаевдин менин ырым аттуу эмгегине таандык. Байдын коюн кайтарган балалык. Жоомарт Бөкөнбаев 1910 жылы 16 майда Токтогул районундагы Мазарсай айылында кембагал үй-бүлөдө төрүлгөн. Ата-энеси 16 балалуу болуп, алардын ичинен Жоомарт менен эжеси гана аман калат. Акын 5 жашка чыкканда атасын аймактагы байлардын бири болгон Борбу өлтүрүп, энесин зордук менен токолдукка алат. Борбу бай Жоомарттын жесир калган апасы Алтынай эжеси үчөөнө болуп көрбөгөндөй кордук көрсөтөт. Кичинекей Жоомартты өзүнө малай кылып кой кайтартат. Бул тууралуу ал кийин Эзилгем деген ырында айтып берет. Көлдөп жашым, бай алдында эзилгем, бир эчкиге жыл маалына кесилгем. Байбиченин көк көсөсү элестеп, жатсам турсам, такыр кетпейт эсимден. Кой артында кокуй тартып ыйлагам, эртелигече жаш жанымды кыйнагам. Күн батканда бай үйүнө мен келсем, бай баласы камчыга алып сыйлаган. Жоомарттын акындык эргүүсү айтылуу арым жайлоосунда кой кайтарып жүргөн кезинде пайда болот. Турмуштун запкысын айланадагы кооз табият жеңип, баланын жан дүйнөсү эрте ойгонот. Ошондой эле анын акын катары калыптанышына элдик чыгармаларды жакшы билген жана кошокчу болгон апасынын да таасири тиет. Москвага жеткирген билим. Совет бийлигинин келиши менен кедейлер үчүн жаңы жашоо башталат. Анын жарык нуру Жоомарт Бөкөнбаевка да тиет. Көгарт балдар үйүндө 1924 жылдан баштап 2 жыл тарбия көрөт. Билимин дагы да өркүндөтүүнү көксөгөн акын алгач Оштого, андан соң Фрунзедеги педагогикалык техникумда 1931 жылга чейин окуйт. Акындык, журналисттик эмгек жолу ушул жылы башталып, Кызыл Кыргызстан гезитинде бөлүм башчы болуп иштеп калат. Бирок татыктуу билим алуу үчүн 1933 жылы Москвадагы Коммунисттик университетинин журналистика бөлүмүнө тапшырат. Аны 1935 жылы ийгиликтүү аяктап, Ленинчил жаш гезитинин редактору, Советтик адабият жана искусство журналынын башкы редактору катары 1941 жылга чейин эмгектенет. Улуу атамекендик согуш башталган кезде өз ыктыяры менен фронтко кетип, мекен үчүн алга гезитинин редактору болуп иштейт. Акын жана котормочу Жоомарт Бөкөнбаев алгачкы жер алган кедейлерге ырын 1927 жылы жазат. Бул ыр Совет мезгилинде жерге жеткен дыйкандардын кубанычына арналып жазылган эле. Сен кимдерден кемелең, чоң курсак байга жемелең, узун күн кылып кызматты, кешигин байдын жээрелең. Ага акын катары алгачкы ийгиликти 1935 жылы жазылып орусчага да которулган Алтын кыз поэмасы алып келет. Андан соң акындын Добулбас, Жоомарттын ырлары, Комуз, Өчпөс өмүр, Өмүр сыяктуу бир катар ырлар жыйнактары чыккан. Ошол эле учурда котормочу катары Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Гетер, Руставели жана Некрасов сыяктуу алп акындардын чыгармаларын кыргызчалаган. Согушту өз көзү менен көргөн. Жоомарт Бөкөнбаевдин акындык талантынын туу чокусу согуш мезгилине туш келет. Ал Кош ала тоо, уулуң кетти майданга, жүрөгүм менен кызыл тоо, саламкат, антым, чептен эрден күчүбек сыяктуу ырлары Ажал менен ар намыс поэмасы аркылуу каардуу согушка аттанган жоокерлерге дем күч берип, кайраттандырып, жеңишке шыктандырган. Ар тараптуу талант. Жоомарт Бөкөнбаев кыргыз драматургиясынын калыптанышына негиз болгон Токтогул, Алтын кыз музыкалык драмаларын, Семетей, Каргаша пьесаларын, Жусуп Турусбеков, Кубанычбек Маликов менен бирге Айчүрөк операсынын либреттосун жазган. Алтын кыз менен Айчүрөк 1939 жылы Москвада өткөн биринчи кыргыз искусствосу жана адабияты күндөрүндө көрүүчүлөргө тартууланган. Аны менен бирге эле Токтогулдун өмүрү, Комуз күүсү сыяктуу прозалык аңгемелерин жана бир катар балдарга арналган тамсилдерди жарыкка чыгарган. Бөкөнбаев улуу акын Токтогул Сатылгановду өмүрү өткүчө туу тутуп, ырларын эл арасынан чогултуп, жалпы кыргыз элине жана булучок муунга мурас калтырган. Эки акындын сүйөөсү. Жоомарт Бөкөнбаевдин дагы бир кыргыздын чыгаан акыны Тенти менен үй-бүлө курган. Кийинчерээк Тенти айым академик Муса Адышевке турмушка чыгып, жолдошунун фамилиясын алган. Акындын балдары да кыргыз элине эмгеги сиңген инсандар болду.
Тун уулу Кулубек Бөкөнбаев эгемендүү Кыргызстандагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмер болуп, айлана чөйрөнү коргоо министри болуп эмгектенген. Ошондой эле геология, минералогия илимдеринин доктору наамына ээ. Кызы Сырга Бөкөнбаева медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. Дагы бир уулу Зайнедин Бөкөнбаев 2003-жылы каза болгон. Өмүр алган унаа кырсыгы. Улуу акын жашоодон эрте узаган. 1944-жылы согуш мезгилинде элдин духун көтөрүү максатында Манастын уулу Семетей аттуу кинофильмге сценарий жазат. Бул анын алгачкы жана акыркы сценаристик эмгеги болуп калды. Акын фильмди тартууга белсенген адамдар менен бирге тасмага ылайыктуу жер караштырып, Ысык көлгө барат. Чоң Сарой аймагын кыдырып жүргөн кезде аларды ташыган унаа кырсыкка кабылып, улуу акын жашоо менен кош айтышат. Унаада акын менен чогуу болгон 9 киши аман калат. Бөкөнбаев болгону 34 жашта эле. Бөкөнбаевдин алган сыйлыктары: Ардак белгиси ордени менен сыйланган. Анын ысымы азыркы Ысык көл облусуна караштуу Тоң районунун акимдик борбору болгон шаарчага ыйгарылган. Күн нуру менен жайдын кечине, шылдыраган булак менен көк мелжиген, аркайган аска зоолорго, түбөлүктүү эне мээрими менен наристенин таза күлкүсүнө жүрөгү толкундап, чын дилден кубана билген таланттуу акын Жоомарт Бөкөнбаевди шум ажал чыгармачылыгы гүлдөп турган 34 жаш курагында алып кетти. 1944-жылы Манас эпосунун сюжети боюнча фильм тартууга даярдык көрүп жатканда, кызмат иш сапары учурунда жол кырсыгынан күтүүсүз каза болгон. Жогорудагы берүүбүз Спутник AG сайтынан алынды. Сиз дагы өз ой пикириңизди комментарийге калтырып, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.